Кутман күнүңүздөр менен апалар. Сиздер менен мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери. Келечекте өспүрүмдөрдү ийгиликтүү кылуучу эң зарыл жөндөмдөр аттуу эфирди баштадык. Мен сиздерге убада кылгандай, келечекте кандай жөндөмдөр балдарды ийгиликтүү кылышат. Ошол боюнча маалымат бере кетсем, soft skills жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой hard skills боюнча сүйлөшөбүз. Soft skills деген бул soft skills жакында 2020-жылдарда тагыраак айтканда укмуштуулар тарабынан жумшак көндүмдөр деп аныкталды. Бул жөндөмдөр келечекте кайсы кесипти аркалабасын, кандай чөйрөдө иштебесин ийгиликтүү болууга, адамдын өзүнүн иш багытында, жеке жашоо багытында ийгиликтүү, карьера жактан дагы өнүккөн, бактылуу болууга жөндөмдүү деп эсептешет. Ал эми hard skills жөндөмү буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, адамдын кесиптик жактан чеберчилиги, буга чейин ушул жөндөм өтө актуалдуу болуп келген. Ар дайым керектүү болсо, учурда hard skills жөндөмү менен адам ийгилик жаратышы кыйыныраак деп айтышат. Тактап айтканда, hard skills деген жөндөм бул адамдын кесиптик жактан чеберчилиги, өз ишин мыкты билген жөндөмдүү эсептелсе, ал эми soft skills жумшак көндүмдөр. Ушулар боюнча тереңирээк азыр ачып беребиз. Мисалы үчүн, hard skills деген жөндөм ар бир адам бул жашоодо кандайдыр бир кесипти аркалайт, тигет, же болбосо кайсы бир өнөр менен алып урушат дегендей, машина айдайт, же болбосо айдашы мүмкүн, тигиши мүмкүн, устачылык кылышы мүмкүн, эмне кылса да кайсы бир иш кесипти аркалайт. Бирок бул жөндөм адамдын ийгиликтүүлүгүн толук гарантиялабайт да учурдачы. Эмне үчүн hard skills учурда адамдын ийгиликтүү болушуна гарантиялабайт деген суроого ушунчалык азыркы заманда ааламдашуу, же болбосо техниканын өнүгүүсүнүн натыйжасында, жасалма интеллекттин өнүгүүсүнүн натыйжасында, компьютерлешип, роботтошуунун натыйжасында адамдын кызматтарын, функцияларын роботтор, жасалма интеллект алмаштырып жаткандыктан, роботторго конкурент болуучу адамдын эң зарыл жөндөмдөрү бул soft skills аталат. Башкача айтканда, soft skills жөндөмү ар бир адамда ар кандай кырдаалга ыңгайлашып кете алуусу soft skills деп айтсак болот. Мисалы үчүн, бул soft skills жөндөмү адам социалдык чөйрөдө, же болбосо адамдар арасында мамиле кылуу, коммуникация кылуу жөндөмү. Soft skills жөндөмүн коммуникация жөндөмүнөн айырмалап бөлүп кароого мүмкүн эмес да, дээрлик айткандачы. Роботторго конкурент болуу үчүн адамда сөзсүз түрдө soft skills жөндөмү, башкача айтканда, коммуникация, мамиле кыла алуу, адамдар менен баарлаша алуу жөндөмү мыкты болуш керек. Мамиле кылуу жөндөмү сөзсүз түрдө үй бүлөдө жана мектепте калыптанат. Эгерде сиздин балаңыз тең туштары менен мамиле кыла албай жатса, мындай баарлашууда кандайдыр бир алсыздык болуп атса, же болбосо адамдар менен тил табыша албай жатса, анда сиздин балаңыз келечектеги эң зарыл болуп жаткан soft skills мамиле кылуу жөндөмү өнүкпөгөндүгүнөн кабар берет да. Бул жөндөмдү эң биринчи балага үйдөн ата эне бала менен мамиле кылып калыптандырат, үйрөтүшөт. Эгерде бир окуучуну ала турган болсок, окуучу математиканы жакшы чыгара алса, физкультурадан, дене тарбиядан жакшы чуркай алса, же болбосо дагы кандайдыр бир экзамендерди жакшы тапшыра алса, анда сиздин балаңыз hard skills, башкача айтканда, кесиптик жөндөмү, кесиптик чеберчилиги, hard skills жөндөмү жакшы өнүккөн деп түшүнсөк болот. Тилекке каршы, учурда мектептер балдарыбыздын жалаң гана hard skills жөндөмүндө басым жасалат да. Башкача айтканда, балдарга мектепте жаздырат, окутат, санатат, эсеп үйрөтөт, тил үйрөтөт. Булардын баары hard skills жөндөмдөрү. Жөндөмдөрү soft skills жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасалбайт, анткени убакыт жетишпейт. Мурда советтик коомдо дейбизби, учурда биз жашап жаткан доордо базар экономикалык шартта жашап жатабыз. Базар экономикалык шартында адамдарда soft skills баарлаша алуу жөндөмү өтө маанилүү да. Мурда Советтер Союзунда, тактап айтсак, мурунку замандарда рыноктук шартка чейин, же болбосо техниканын өнүккөн дооруна чейин кесипкөйлөр өтө маанилүү, кесиптин чеберлери өтө маанилүү болсо, учурда жумшак көндүмдөр өтө маанилүү болуп жатат.
Эми жумшак жөндөмдөр деген кайсылар? Башкача айтканда, жумшак жөндөмдөр, софт скилс жөндөмдөрү бул адамдын биринчиден мамиле кыла алуу жөндөмү, андан кийин креативдүү жөндөмдөр, максат коюп ага жете билүү жөндөмдөрү, эмоционалдык интеллект жөндөмдөрү, айтканда жашоодо жашап кете алуу жөндөмдөрү soft skills деп аталат. Бүгүн сиздер менен ошол soft skillстин эң зарыл 10 жөндөмү боюнча маалымат бере кетсек, 2020 жылда дүйнөдөгү эң белгилүү университет, Гарвард университети роботтошуу, аламдашуу заманында soft skillстин 10 жөндөмүн аныктап чыгышкан. Бирок тилекке каршы ушул 10 жөндөм менен эле туруп калбайт. Улам дагы да жыл алмашуусунун натыйжасында, улам убакыттын өтүшүнүн натыйжасында жөндөмдөр дагы да алмаша берет, дагы да өзгөртүлө бермекчи. Эң биринчи жөндөм баланын кандай жөндөмдөр келечекте ийгиликтүү кылат. Эгер сиз өзүңүздүн балаңыз, өспүрүм курактагы балаңыздын жакшы билесиз да, ошол жүрүм турумуна баа берсеңиз, бүгүнкү эфирди жакшылап кайталап көрүп, же болбосо сактап алып, баа берсеңиз, өзүңүздүн балаңызда кандай ийгиликтүү кылуучу кандай жөндөмдөр бар экендигин аныктай аласыз да. Биринчи бул көңүл коюу жөндөмү. Эгерде сиздин өспүрүм курактагы балаңыз кайсы бир жумушка, кайсы бир аткарып жаткан ишине, же болбосо сабак окуп жатса, сабагына көңүл коя алса, көңүл бура алса, баардык оюн, көңүлүн, фокусун ошол жумушуна толук арнап аягына чейин чыгара алган болсо, анда балаңыздын көңүл коюу жөндөмү сонун өнүккөн деп түшүнсөңүз болот. Эмне үчүн көңүл коюу жөндөмү алдыңкы орундарда турат? Анткени ушунчалык маалымат учурда жаап жаткандыктан, адамдар бир нерсени ишти аягына чейин чыгара алуусу, бир нерсеге толук көңүл коюусу, же болбосо бир нерсени аягына чейин чыга алуусу кыйын болуп жаткан учурда, өзүңүздөр билгендей, буга адамдын ушундай болуп кетишине көбүнчө TikTok себепкер деп айтышат. Анткени TikTok'тогу кыска кичине билдирүүлөр адамдын мээсине кыска билдирүүлөрдүн натыйжасында биз узак нерсени көңүл коюп буга алуу жөндөмүбүз төмөндөп баштайт экен. Биз бир нерсеге толук көңүл бура албай калат экенбиз. Эмне үчүн азыркы окуучулар, мурунку советтик окуучуларга караганда, азыркы окуучулар сабакты толук 45 мүнөт чыдап буга алышпайт. Анткени булар ошол кыска бир маалыматтарга көнүп калгандыктан мээлер бир нерсеге толук көңүл буруусу кыйын. Эгерде балаңыз сабак окуп жаткан учурда байкоо салсаңыз, балким ал телефонун алаксып кетиши мүмкүн, сиз сүйлөп атсаңыз сизге алаксып кетиши мүмкүн, телевизор алаксып кетиши мүмкүн, бөбөктөрүн алаксып кетиши мүмкүн. Улам ою чачырап аткан болсо, анда балаңыздын бир нерсеге көңүл коюу жөндөмү толук өнүкпөгөндүгүнөн кабар берет. Албетте мындай балдар менен сүйлөшүү, аны менен түшүндүрүү иштери менен үйрөтө алабыз үй шартында. Анан же болбосо атайын шар окууну, же болбосо дагы кандай курстар бар, ошол оратордук өнөрлөрдүн атайын көңүлдү бурдуруучу атайын техникалар бар. Ошондой техникалар менен машыкса жакшы. Ошондой эле менин кызыктуу мектеп курсумда мээ менен иштөө деген темаларда ойду бир жерге коюп, мээнин функцияларын түшүнгөндөн кийин бала оюн бир жерге топтогонго машыга алышат. Экинчи жөндөм келечекте балдарды ийгиликтүү кылуучу бул ойлоно алуу жөндөмү. Дүйнөдө ар түрдүү адамдар бар, ар кандай ойлонушат, ар түрдүү пикир кылышат. Эч качан бала ийгиликтүү болом десе, карьера жаратам десе, же болбосо жеке жашоосунда бактылуу жашайм десе, баары мен ойлонгондой ойлонсун, менин оюмдагыдай болот деп күтүүсү бул туура эмес. Тактап айтканда, адамдар ар кандай ойлонушат, ар кандай пикир кылышат. Ар бир адамдын туура эмес ою дагы баалуу. Эч качан ар бир ойдун туура же туура эместиги дагы болбойт. Ал анын көз карашы, бул менин көз карашым дегендейчи. Ошондуктан дүйнөдө көптөгөн ойлордун арасынан сиздин балаңыз суурулуп чыга алуусу, өзүнүн оюнун өзгөчөлүгү менен башкаларга таасир эте алуусу маанилүү да. Кандай ойлор болушу мүмкүн? Чыгармачыл ойлонгон адамдар бар, креативдүү ойлонгон адамдар бар, сынчыл ойлонгон адамдар бар, функционалдуу, менталдуу деп коет. Башкача айтканда, себеп натыйжага, кандайдыр бир милдеттерге, абстрактуу деп кыялдарга баткан ойлор бар. Ошончо ойлордун ичинен балаңыз өзүнүн оюн башкалардан өзгөчөлүгүн алып, өзүнүн оюн маанилүүлүгүн билдире алуусу өтө маанилүү. Үчүнчү келечекте балдарды ийгиликтүү кылуу жөндөмү бул логикалык жөндөм. Экинчи ойго дагы тереңирээк басым жасап кетсек, бала
ар бир ойду сыйлаганды үйрөнүш керек. Эгер жеке жашоосунда бактылуу болом десе, достору менен дагы мамиле кылууда башкалардын оюн сыйлаганды, башкалардын пикирин сыйлаганды, башкалардын ою пикири менен бир келишимге келгенди, бир чечимге келгенди, не деп коет эле, бир термин бар эле го, анын да оюн, сенин да оюңду эки адамдын тең оюнун негизинде, бир термин таппай калдым, эки ойдун негизинде бир чечимге келүү жөндөмү өтө маанилүү. Үчүнчү, логикалык ийгиликтүү кылуучу балаңызда логикалык ой жөндөмү мыкты болуусу шарт. Бул логикалык ой жүгүртүү деген кандай? Логикалык ой жүгүртүү акты ак, караны кара деп тааный алган, сыртты кооз нерселерге азгырбаган, пайдалуу керектүү нерселерди көрө билген, убактылуу азгыруучу нерселерге азгырылып кетпеген, өзүнүн эмоция сезимдерине багынбаган, туура чечим чыгара алган, мындайча айтканда интернеттеги маалыматтардын баарындагы ылгап, кимиси керектүү, кимиси зарыл, кимиси азгырыктуу экендигине баа бере алган жөндөм. Учурда өзүңүздөр белгилүү болгондой, ушунчалык интернетте ар кандай алдамчы маалыматтар, фейк, жалганчы маалыматтар, ушуга катталсаң, ушуну көп досуңа жөнөтүп койсоң сага акча түшөт деген маалыматтар көп. Ушул сыяктуу майда чүйдө азгырыктарга азгырылбаган, эмне туура, эмне ката баа бере алган жөндөмдөр, булар логикалык жөндөмдөр деп аталат. Булар келечекте бул жөндөм менен балаңыз жеке жашоосунда дагы ошондой эле ийгилик жолунда дагы, карьералык жолунда дагы ийгиликке жетише алат. Албетте логикалык ой жөндөмдүүлүктү үй шартында кантип өнүктүрө алабыз? Мисалы үчүн, балаңызга, сиз балаңыз менен мамиле кылып жатканда, сен кандай ойлойсуң, мунун плюс жактары кандай, бул нерсенин минус жактары кандай, сенин чечимиң кандай деген сыяктуу балаңыз менен баарлашууда логикалык суроолорду таштаган мамилеге өтсөңүз, бала акырындык менен ошол логикалык жөндөмү үй шартында калыптана баштайт. Албетте мындай билимдер өзүн өнүктүрүүчү курстарымда сабак катары өтүлөт. Төртүнчү жөндөм, бул эң учурдун эң актуалдуу жөндөмү, бул өз алдынча окуй алуусу. Бир өтө дүйнөгө белгилүү болгон айтишник компьютер жаатындагы адистен сурашканда, сен ушул ийгиликке кандай жеттиң деп суроо бергенде, мен маалыматты туура тандай алганым ушул менин ийгиликке жетүүмө себеп болгон деп айтыптыр. Тактап айтканда, ал ошол компьютерде отурган адам компьютердеги ар кандай азгырыктарга азгырылып кетпей, өзүн туура башкарып, маалыматтын керектүүсүн, убактысын алат албай тургандыгын мен иштей алгандыгы үчүн ошол ийгиликке жетише алды. Ал эми өз алдынча окуй алуу, бул төртүнчү жөндөм деп эсептелинет дагы. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, биз эч качан мектепте дагы, жеке жашоодо дагы баланы толук кандуу ийгиликтүү же болбосо толук билимдүү кылып өстүрө албайбыз да. Бала эгер мектептеги билим менен эле чектелип кала турган болсо, анын билими дагы өтө чектелүү болуп калат. Учурда шаар жергесинде өзүңүздөр белгилүү болгондой, бир класста 40-тан 50-дөн окуучулар бар. Мугалим ошончонун баарына билим берип жетише албайт. Ошондуктан бала сөзсүз түрдө үйгө келип, ошол өтүлгөн темаларды өз алдынча үйдөн кайталап окуп, түшүнбөгөнүн Google'дан караса болот, YouTube'дардан караса болот, ошондой маалыматтарды издеп, кошумча китепканалардан китептерди карап издеп, өз алдынча окуй алганда гана ал бала келечекте ийгилик жарата алат. Мурда адамдар жогорку окуу жайга окуп, диплом алгандан кийин болду, ага башка билимдин кереги жок деп эсептелинсе, советтик системада, даже 90-жылдарда деле жогорку билим менен жетиштүү болгон болсо, учурда азыркы күндө адам эч качан ошол билим менен токтоп калбайт. Билесиздер, адам азыр өмүр бою окуп турушу керек. Канчалык жакшы жашаймын деген сайын, канчалык кесипкөй болом десе, ал өмүр бою изденип, өзүнүн билимин жогорулатып туруп алса, ал артта калып калат. Өзүңүздөр билгендей, докторлор же болбосо мугалимдер, ошол эле айтишниктер дагы билимин алып өркүндөп туруп алса, ал бара-бара убакыттын өтүшү менен ал коомдо керексиз кадр болуп чыга келет да, эмне коомго жараксыз болуп калат. Ошол сыңары балдар дагы өз алдынча тил үйрөнгөнгө, өз алдынча сабак окуганга, өз алдынча ийгилик жаратканга машыгышы керек. Сиз өзүңүздүн балаңызда
Албетте бардык сабактарына жетишип өз алдынча окубаса дагы өзүнүн кызыккан багытында, тандаган кесип жаатында өз алдынча терең изилденип окуп жаткан немесин байкаган болсоңуз, мындай аракетин байкаган болсоңуз, анда сиз балаңыздын бул жөндөмү менен сыймыктансаңыз болот. Ошондой эле келечекте ийгиликтүү кылуучу 5-чи жөндөм бул өзүн башкара алуу жөндөмү. Тактап айтканда өзүн дисциплинага сала алган жөндөм. Тайм менеджмент жөндөмү. Бала өз алдынча жоопкерчилик менен эртең менен убактысын туура пайдаланып, өз алдынча мектепке барып, мектептен келип, жана телефондо отурган убактысын дагы контролдоп, мынча саат телефондо болом, мынча саат сабак окуйм, мынча саат үй жумуштарын бөлүшөм, мынча саат кошумча курстарыма, жеке машыгууларыма деп убактысын так биле алган болсо, өзүнүн жашоосун системага салып дисциплинада жашаган болсо, анда бул балаңыз менен келечекте сиз сыймыктансаңыз болот. Үй шартында баланын ушундай жөндөмү кантип өнүктүрөбүз? Албетте биринчи өзүңүз үлгү болосуз, жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, дисциплинага менен машыкканды, тайм менеджмент менен жашаганды үйрөтө аласыз. Андан кийинки келечекте ийгиликтүү кылуучу жөндөмдөрдүн 6-чысы болуп, бул эмоционалдык интеллект. Башкача айтканда, бул өтө маанилүү, өзүнүн эмоциясын түшүнүп, жана башкалардын эмоциясын түшүнүп, бул эмпатия деп коет психологияда, туура пикирге келүүсү, ачуусун туура чыгара алуусу, сезимдерин туура башкара алуусу жөндөмү. Өнүккөн ишканаларда, өнүккөн мамлекеттерде эч качан, мисалы үчүн, билими канчалык күчтүү, кесиптик жактан профессионал болбосун, ал адамды жумушка алуу маанилүү эмес. Ал адам ошол эмоционалдык интеллекти жактан күчтүү болбосо, даже чет өлкөлүк олимпиадалар сынактарына, чет өлкөдөгү окуу жайларга тапшырууда, ошондой эле өтө престиждүү болгон ишканаларга кирде адамдын эмоционалдык интеллектин аныктаган тесттин натыйжасында жумушка алышат. Эгерде балаңыз жеке жашоосунда дагы, ошондой эле ийгилик жаратууда дагы, карьера жаратууда ийгиликтүү болуусун кааласаңыз, балаңыз эмоционалдык интеллектисин үстүнөн иштегени жакшы. Албетте бул эмоционалдык интеллектти биз үйдө ата-энелер өзүбүз үлгү болуп бере алабыз. Эмоционалдык интеллект жөнүндө бир аз маалымат бере кетсек, бул адам эмоциянын интеллектиси, же болбосо эмоциясын туура башкаруу акыл жөндөмү деп айтсак болот. Ачуусун башка бирөөдөн чыгарбаганды, ичине сактап жүрүп бир күн жарылбаган, же болбосо жөндөн эле ачуулана бербеген, кандайдыр бир сезимдерин, тынчсызданган сезимдерин сезбестен кайсы бир нерсеге жинденип алган, иши кылса өзүнүн сезим, эмоциялар менен иштей албагандык, бул эмоционалдык интеллект деп аталат. Албетте балага бул күзгү катары ата-эне үлгү болуп бере алат. Бул жатта дагы бала түшүнүк алып, билим алган өтө зарыл. Оратордук өнөр курстарында бул билимдер берилет. Өзүмдүн ошондой эле өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курсумда бул эмоционалдык интеллект, эмоциябызды кантип туура башкарабыз, кантип туура урушабыз, кантип сезимдерибизди туура сезебиз, коркууларыбызды, тынчсызданган сезимдерибиз менен кантип иштешебиз деген сабактар өспүрүмдөр үчүн берилет. Андан кийин келечекте ийгиликтүү кылуучу 7-чи жөндөм. Мен сиздер менен бүгүн 10 жөндөм жөнүндө сөз кылам. Бул 7-чи жөндөм бул максатка жете алуу. Бала жөн эле сабак окуй бербестен, жөн эле болбосо мектепке барып келип эле жүрө бербестен, бала күнүн таң атырып кеч кирип жүрө бербестен өспүрүм курактагы балдары сөзсүз түрдө өзүнүн алдында максаты болуш керек. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн кандай десем экен, 80-чи жылдардагы апалар биз чоңойсок, окуу жайга окусак болду, ошол канчалык окуганыбызга жараша биз өзүбүздүн жашоо шартыбызды, турмушубузду алып кете алган, алып кетүүбүздүн гарантиясы бар болчу да. Азыркы учурда биздин өспүрүм балдардын келечеги биздикиндей болбойт да. Ушунчалык техника, компьютер, роботтошуу заманында биздин балдарды заман баягындай татыктуусун, күчтүүсүн, кыйынын гана тандап ала турган доор келе жатат. 2050 жылдардан баштап ушунчалык көптөгөн жумуш орундарын адамдардан роботтор тартып ала турган мезгил келе жатат деп айтылат. Ошол мезгилде адам кайсы бир өнөрдү жана жумшак көндүмдөргө ээ болсо гана ал ийгиликтүү жакшы жашап кете алат. Башкача айтканда, кыйындын кыйыны, мыктынын мыктысы сурулуп чыга ала турган доор учур мындан ары болот, жана учурда дагы ошол доордо жашап жатабыз.
Бул балаңыз жөн эле сабак окуй бербестен кандайдыр бир айлык же болбосо бир жылдык максат коюп ошого жете алганды өзүнүн дисциплинага сала алып, тайм менеджмент менен убактысын туура колдонуп, ошол максаттуу болгон болсо, анда бул балаңыз келечекте ийгиликтүү болоруна кабар берет. 8-чи жөндөм бул стресске туруктуулук. Албетте биз балдарга стресске туруктуулукту дагы эле ошол ата эне өзүбүз үлгү болуп көрсөтө алабыз. Ошентсе да бул жаатта балдарга кругозорун өстүрүп, билимдерди беришибиз зарыл. Мен өзүмдүн өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курсумда, ошондой эле кызыктуу мектеп курсумда дагы стресс жөнүндө маалыматтар берилет. Өзгөчө өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курсумда өтө терең берилет. Адам кандайдыр бир башына мүшкүл түшкөндө же кайгы капага чалдыкканда, эч качан ал мүңкүрөп, стресске, депрессияга түшүп кетип ал нерсе менен узак убакытка жашап кала турган болсо, албетте убактысынан уттурат. Мындайча айтканда, стресске туруктуу эместер чоң компанияларда ийгиликтүү чоң компанияларда ийгиликтүү иштеп кете албайт. Ошондой эле өзүнүн жеке жашоосунда дагы стресс, депрессияга бат чалдыккан адамдар бактылуу болушу кыйын. Демек, биздин балдар ар кандай жашоодо тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды туура кабыл алганды, аны жашап өткөндү, бул стресс мени өстүрүүчү турмуштук бир сыноо деген катары түшүнүктөр менен жашай алганда, анда биз балдарыбызга мындай жашап кете алуусуна жакшы шарт болот да. 9-нчу бул проблеманы чече алуу жөндөмү. Тилекке каршы чоңоюп калган эле өспүрүмдөр, мисалы үчүн мектепке кеч калып келет да. Анан эмне үчүн кеч калып келдиң десең, саатым чыңырабай калыптыр, апам ойготпой койду деген сыяктуу шылтоолорду айтышат. Тапшырманы эмне үчүн аткарбадың десең, тапшырманы мага доскага эч ким жазып койгон жок, балдардын тапшырманы сурасам айтышкан жок деп жооп беришет да. Бул деген нерсе жоопкерчиликти балдар өз алдынча алган жок. Өзүнүн милдеттерин так билбегендик, башкача айтканда проблемаларды чече албагандык, бул кичинекей эле белгилери. Жашоодо канчалык чоң кыйынчылыктар келбесин, чоң проблемалар болбосун, бала тез ойлонуп, тез чечим чыгара алуусу шарт. Мындайча айтканда, ыргылжың болуп, экиленип, эмне кылсам экен деп чечкинсиз адамдар азыркы доордо жана келечекте компьютерлешкен, техникалашкан заманда ийгиликтүү болуусу кыйын. Балдарды чечкиндүүлүккө үйрөтүшүбүз зарыл. Албетте ата эне үлгү болуп көрсөтө алат. Андан сырткары биз балдарды кантип багыт берип, баарлашууда, мамиле кылууда, сен кандай чечим чыгарасың бул жагы деп мындай туура суроо берүү менен балдарды чечкиндүүлүккө үйрөтө алабыз. 10-нчу акыркы жөндөм бул өз оюн билдире алуу жөндөмү. Бала өзүнүн оюн эркин билдире алышы керек. Бирөөнүн оюна кошулбаса кошулбайм, кошулса кошулам дегендей, жана өзүнүн оюн көпчүлүктүн алдында, элдин астында жана мектеп шартында болсун да, кандай жерде болбосун, өзүнүн оюн туура билдире алганды, эркин билдире алганды, так түшүндүрө алганды билген болсо, мындай балдардын дагы келечекте жашап кетүүсү же ийгиликтүү болуусу жакшы натыйжа берет. Ошону менен мен сиздерге келечекте балдарды ийгиликтүү кылуучу 10 жөндөм менен маалымат берип өттүм. Ошолорду кайра баштан кайталап кете турган болсок, бул soft skills, бул келечекте жумшак өнүмдөр деп аталат дагы, роботтошуу, ааламдашуу заманда роботторго конкурент болуучу адамдын универсалдуу жөндөмү. Башкача айтканда, кайсыл чөйрө, кандай адамдар, кандай кесиптер болбосун ыңгайлашып, тегирменге салса тирүү чыгат деген сыяктуу макал бар го. Ошо кандай чөйрөдө, кандай адамдардын чөйрө немесинде болбосун, ал мамиле кыла алышып, тил табышып алып, ар бир кырдаалдан жол таап жашап кете алуу жөндөмү soft skills деп аталат. Учурда деле ошондой, ким ошол иштин көзүн билсе, ким ошол бир нерсе маселени чече билсе жакшы жашашат дагы. Анан ошол жумшак өнүмдөргө ээ эмес адамдар орто абалда жашашып жатышат. Булар кайсылар? Биринчи, бул мектепте берилбейт. Бул soft skills жөндөмдөрү жашоо тажрыйбанын негизинде келип чыгат. Ошонсо дагы soft skills жөндөмдөрү мектепте берилбесе дагы ар кандай курстардан алсак болот. Биринчиси, баланын көңүл коюп
коюу жөндөмү. Бир ишке толук фокус коюп, ошону толук аягына чыгара алган жөндөмү. Экинчиси ойлонуу жөндөмү. Бул эмне баягы ар түрдүү ойлорду бирөөнүн оюн жокко чыгарбай, өзүнүн оюн таңоолабай, башканын оюн сыйлап, ошончо ойлордун ичинен өзүнүн оюнун маанилүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн жөндөм. Үчүнчү логикалык ойлонуу жөндөмү, тактап айтканда, акты ак деп, караны кара деп тааныган, эмоция сезимдерине азгырбаган, туура чече алган, маалыматты ылгай биле алган жөндөм. Төртүнчүсү бул өз алдынча окуй алган, өз алдынча изденип, өзүн өзү өнүктүрө алган жөндөм. Бешинчиси бул өзүн дисциплинага салып, тайм менеджментин башкарып, өзүн башкара алган, ар кандай азгыруучу нерселерге азгырылбаган жөндөм. Алтынчы бул эмоционалдык интеллект, сезимдерин туура башкарып, тарс эле жарылып кетип, ууша кетип же таарынып былтыңдабастан, адамдарча, чоң адамдарча мамиле кыла алган, туура конфликттей жашнакай сөз менен баарлашып чече алган жөндөм. Жетинчи максат коюп, сөзсүз түрдө максат коюп, максатка жете алганы. Сегизинчи стресске туруктуу болгону, бат эле депрессияга түшүп чалды неме болуп кетпестенчи. Тогузунчу проблемаларды чече алган чечкиндүүлүгү. Онунчу өз оюн ачык, так, түшүнүктүү билдире алган жөндөмдөр балдарыбызды келечекте ийгиликтүү кылат. Эми кептин башында айтып өткөндөй, биз мисалы үчүн мектепте жалаң hard skills деп коет, башкача айтканда кесиптик эле билимдер берилет да. Балдарыбыз тил үйрөнөт, жазат, окуйт, китеп окуйт дегендей. Ошол hard skills бир кесипте, мисалы үчүн бир адам машина айда алса, ал аябай профессионалдуу мыкты айда алса, бир адам тиге алса, ал аябай мыкты сонун тиге алса, же болбосо тамакты мыкты жаса алса, анда ал адамдын hard skills жөндөмү. Ал hard skills жөндөмү менен ошол жөндөмдү биз экзамен, тест аркылуу же болбосо башка адамдар менен салыштырып баалай алабыз. Ал эми soft skills жөндөмдү эч нерсе менен баалай албайбыз, салыштыра да албайбыз. Бул универсалдуу, гибкий, башкача айтканда эң бир мындай өзгөчөлөнгөн жөндөм эсептелинет экен да. Дүйнө, бүтүндөй аалам дүйнө ушул soft skills'ин жөндөмүнө басым жасап, ушундай жөндөмгө ээ болгондорду, ушундай жөндөмгө татыктуу болгондорду ири компанияларга, чоң-чоң жумуштарга алышат, жана булар ар кандай кырдаал болбосун, ар кандай ситуациялар болбосун, мыкты жашап жана ийгиликтүү жашап кете алышат. Келечекте дагы 2050-жылдардан баштап роботтошуу заманы келет дейт. Андай роботторго эң мыкты конкурент болуучу жөндөм бул soft skills жөндөмү деп аталат. Мисалы үчүн кесипкөй адам кесибин мыкты билгени менен ал адамдар менен мамиле кыла албаса, баарлаша албаса, сынчыл ойломду жүгүртө албаса, эмоциясын башкара албаса, проблеманы чече албаса, стресске туруктуу болбосо, ал канчалык кесибин мыкты билсе дагы анын ийгиликтүү болуусу гарантияланбайт да, ийгиликтүү болуусу күмөн. Демек, биздин балабыз мамилечил, коммуникацияга өтө мыкты, маалыматты ылгай алган, дисциплинага сала алган, өзүнөн өнүктүрүп, өз алдынча окуй алган болгон болсо, бул балдар келечекте любой жерде, любой ситуацияда мыкты жашап кете алышат деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Кесипкөйлүк бул бир кесиптин ээси болот, эгер айырмалай турган болсок дагы. Жана сабактардан мыкты жетише алган болушу мүмкүн. Буларды экзамен менен аныктай алабыз. Ал эми soft skillsке же болбосо жумшак көндөмгө ээ болгон адам бул элдер менен иштей алган, адамдарды башкара алган, лидерлик сапатка ээ боло алган, мамиле кыла алган же болбосо башкалар менен тил табыша алган, бир эле кесипте эмес, универсалдуу болгон, жаңы кесипти дагы үйрөнүп кеткенге, жаңы нерсеге дагы бат көнүп кеткенге, адаптация болгонго, башка нерселерди дагы өздөштүргөнгө жөндөмдүү боло алышат жана өз алдынча изденип, окуп, өзүн өнүктүрө алышат. Мына ушундай. Бул билимдерди мен өзүмдүн өспүрүмдөрдү өнүктүрүү курсумда беремин. Жалаң ушул курс, ошол soft skills'ин жөндөмдөрүнөн турган сабактарым бар. Тактап айта турган болсок, бул Россияда өтө кымбат баада сатылат. Негизинде мен өзүмдүн Кыргызстанда алгачкылардан болуп, soft skills жөндөмдөрүн камтыган кыргыз тилдүү курс алып чыкканмын. Ошол курс өзүнүн буга чейин катышкандар билишет, 3000 сатылып жаткан болчу. Азыр акция менен гана 1,5 миң деп берилип жатат. Бунун өзүнүн баалуулугу өтө жогору, кайсы бир сан менен ченеп айта албайбыз. Бирок бул жөндөмдөрдү бала бир сабактан окуп эле прям алып кете албайт. Бул жөндөм деген нерсе ал билимин алып, бала өз үстүнөн иштеп, машыгып, мындай айтканда, ошол
окуган билимин улам улам кайталап, ошого акырындык менен өзүн системага салып, акырындык менен дисциплинага салып, акырындык менен өзүнүн эмоциясын туура башкарып, акырындык менен оюн фокусун бир жерге топтоп, өз алдынча окуганга аракеттенип гана ийгиликке жетише алат. Бирок ушул кантип ушул жөндөмдөрдү өнүктүрө алабыз, кантип ушул жөндөмдөр менен иштеше алабыз, кантип ушул жөндөмдөрдү өзүңөрдө пайда кыла аласыңар деген атай билимдери менин курсумда бар. Бул өтө эле мындай, чынын айтканда, ачыгын айтканда баасы өтө арзан, менин эмгегимди, менин билимимди баалабайт. Ошентсе дагы азырынча менин аудиториям кичине болгондуктан, өзүмдүн брендим жок болгондуктан гана арзан суммада баалап жатам. Эгер менин брендим күчтүү болгондо, аудиториям чоң болгондо, бул мындай баага өзүмдүн эмгегимди сатпайт болчумун. Эгерде балдарыңыздардын келечекте өнүгүүсүн кааласаңыздар, келечекте ийгиликтүү болуусун кааласаңыздар, келечекти чоң көз менен карап көрө ала турган болсоңуздар, катышып калыңыздар. Мен учурда Кембридж лицейинде иштеп жатам. Уже Кембридж деген сөздүн чечимлениши дагы ушул Солскистин жөндөмдөрүнүн чечимлениши менен чечилет. Өтө кымбат мектептерде Солскистин жөндөмдөрүнө басым жасалып окутулат. Атайын китептери дагы Солскистин жөндөмдөрүнө ылайыкталып түзүлөт. Мисалы үчүн, тилекке каршы жөнөкөй мектептерде бул билимдер берилбейт. Бизди жөн эле теориялык эле билимдер менен өнүктүрүп келет. Биз деген адамбыз. Адам деген робот эмес. Адам деген эмоциялардан турат. Адам деген сезимдерден, адам деген ойлордон, адам деген ошондой кандайдыр бир жалкоолук, капачылык деген сезимдерден турат. Баары менен иштей алуу билимдери, тагыраак айтканда жашоо сабактары балдарыбыз үчүн дагы өтө маанилүү. Дал ушул 1 жыл мурда, ушул декабрдын астында биринчи потокту сатууга алып чыккан элем. Ошондо биринчи сатуусу дагы 2000 сом менен баалаганмын. Учурда 1,5 миң деп эле алып чыкты. Эгерде бул курс балдарыңыздарды кызыктырса, балдарыңыздарга маанилүү деп эсептесеңиз, сиздерди кызыктырган болсо, бул балдар үчүн курс. 12 жаштан 16 жашка же 17 жашка чейинки өспүрүмдөр катыша алат. Дайрекке же болбосо комментарийге калтырсаңыздар болот. Ушу мен эфирди убакытты узартпай жыйынтыктасак, албетте мен толкунданым көптөн бери чыкпаганга, эфирдин башында аябаганда өзүмдүн оюмду жоготтум, толкундандым. Телефондун да, камеранда өзүнүн башкача сүрү бар экен. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн дагы, катышканыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Суроо болсо бериңиздер. Мен сиздердин сурооңуздарга ар дайым жооп берүүгө ачыкмын.